Бүгүн 2020-жылдын 10-октябры Жайыл ата коомунун мүчөлөрүнүн атынан жана ошондой эле Жайыл ата коомунун ичинде түзүлгөн Темиржан эне аялдарынын атынан мен ушул оор кырдаалга да болуп жаткан митингдерди көрүп отуруп биз дагы кыргыз элине кайрылуу жасаганды туура көрдүк. Мен өзүм болсо Жайыл ата коомунда 2010 жылы мүчөмүн, аялдар канатында жетектейм. Анан өзүмдүн ушул жерде коомдо жүрүп, анан кантип ушул оор кырдаалда дагы тынч отура албай, уктай албай калдык биз дагы бир жумадан бери. Балдардын каны төгүлүп атканын көрүп, энелердин ыйлап аткан үнүн угуп, анан менин айта турган нерсем, биз ата бабаларыбыз ушу эгемендүүлүктүн дагы жөн эле келген эмес, канча кан төгүлдөр болгон, биз канча деген оор кырдаалдарды басып келдик, кылым карткан элдерден болобуз, кыргыз эли. Жайыл ата коомунда мүчө болгондуктан мен сиздерге көбүнчө Жайыл кыргыны жөнүндө кичине кыскача айтып кетейин. Ушул тарыхты көргөндөн кийин уккан жаштар дагы кичине бир дем болор бекен, ушуларга күч болор бекен, акыл насаат болор бекен деген ниетте мен Темиржан эненин баатырдыгын айтып берейинчи. Жайыл кыргынында оор ал-акыбал болуп, жоокерлерибиз артка чегинип жаткан убакта биздин апаларыбыз чачын желкеге түйүп, Абылайханга кул болуп калбайлы, күң болуп калбайлы деп 13 жашардан өткөн балдардын баардыгын чогултуп, кол курап, Абылайхан менен согушуп, ушул биз турган жерлерди сактап калган эле. Биздин Жайыл ата коому мына 30 жылдан бери түзүлүп, ушу Жайыл баатырдын, Темиржан эненин баатырдыгын даңадан алып келе жатабыз. Анан мен бир кыскача ыр боюнча айтып берип коеюн. Сууракан Мамбеталиева деген Жайыл ата коому мүчөсү болчу, ал каза болуп калды. Ыр түрүндө мен сиздерге Темиржан эненин максатын, эрдигин айтып берейин. Темиржан апанын максаты: жесир болуп отурбай, элимдин камын ойлоюн, Жайылдан калган күйүттө кара кийимим чечейин, жоо бетине кирейин, өлгөндөрдүн кайгысы чачтарымдын түбүндө кылар кандай Жайылды. Жесир калдык биз байкуш, жетим калды итикем, эми жого аттанам, максатымды аткарам. Ойлонтот катуу Темиржан, элим мен сен үчүн өлбөгөн жерде каламын. Кыргыздар менен ойнобо, аялдан чыккан көп баатыр, өлсөм өлүп калаармын. Намызданып Темиржан, Абылай менен чабышам. Ээн чөлдө мен өлсөм, арстаным менен бир жатам. Айланайын жараткан, кичине арстан, чоң арстан. Сары өзөн чүй жеримде элим калар мөгдүрөп. Эң кичине арстаным, итикемди жөнөтөм. Кор кылбай чүйүн багып ал, тосчу беттиң өбөйүн. Тирүү болсоң өзүңдү чүй жеримден көрөрмүн. Айланайын каралдым, атаңдан өчүн алайын. Катын баатыр келди деп кол көтөргүс кылайын. Эртең жого аттанам, аман бол эми каралдым. Темиржан эненин жого чыкканы: айланайын кыздарым, жана дагы жоокерлер, эртең жоого чыгамын. Эркекче кийим кийиптир, желкеге чачын түйүптүр. Найза кылыч колго алып, шалк этме калкан даг алып, ээрчитип алып кыздарын 3 күнү жолдо жүрүптүр. Басайын десе баса албай, тар өтү кийип алгансып, аксап тексеп бараттым, көзүмдөн жашым агысып. Жолда карай сөз сүйлөп, кыздарымды жараттым. Жаратканым жар болсун, айланайын жоокерлер. Алдыган чыккан атчандын башын кыя чапкыла. Бак даракка элдирем, кезиккен ар бир адамга. Жайыл баатыр, Жайыл деп уран чакырып, эркекче сүйлөп бакырып. Токтобой жолдо жүргүлө, алдыга көңүл бөлгүлө. Колума тийген адамды камырдары кылып ийлеймин. Чүкөдөй калчаймын чачамын, ий дегенге келтирбей, жүрөккө канжыр басамын. Атырылып сүйлөсө, колу бутун байлатам. Тил кургап салаңдап, ээси оп калган кезинде муундарын чагалып, башымды жоолук болсо да тебелетпейм жеримди.
кул кылып бербейм элимди, абылай тийсең колума, башын кесип алдырам, чоң казанга салдырам. Элжиреп пышкан кезинде ит куштарга мүлжүтөм, башы жок калган денесин жоон санынан илдирем. Тилин кезип байлатып, өңөртүп бешек айдатам, ысыган чөлгө таштатып, жыландарды тойлотом. Айтарым айтып баратса, алдынан боз үй көрүндү. Тып-тынч жаткан казактар санасы санга бөлүндү. Жайылды жайлап койдум деп жаткан экен абылай. Умаштай көзү ачылды, уйкусу чачып, анын чачылды. Жайыл, жайыл, жайыл деп жабыла чабыш салыптыр. Тополоң кайдан болду деп казактар айран калыптыр. Өлтүрө сайып таштап мен, өкүнүп кийин калбайын. Өтүп кетти дарты деп түрүгөдөн кармайын. Абылайдан тайманбай, Темиржан кирип барыптыр. Тура калып абылай ургачыга алдырсам, убалыма мага жетсин дейт. Шилтеп калса кылычын, өзүмө кайра эл тиет. Курмушу басып күйгүзүп, кан токтолуп калыптыр. Кыжырланып Темиржан салгылашуу баштаптыр. Түн ичинде дүңгүрөп, добулба сууруп күңгүрөп, бир жагында жылуу суу, бир жагында кара суу, ортосунда чабышуу. Көтөргөнү көгүштүү, калкылдайт найза жаркылдайт. Эки суунун ортосунда башталып элдер чабышты. Муруттары чычайып, жигиттери кулаптыр. Кашка тиши арсайып, аттары өлүп сулаптыр. Кээ жокелерин карасаң, колу сынып быркырап, козголо албай зыркырап, бирин бири тааныбай чабышып жатты эки жак. Жерде жаткан жылаандай, сойлуп жаткан андан көп, үмүтүн үзүп жанынан ыйлап жаткан андан көп, үй бүлөм көрбөй өлөм деп сана тарткан андан көп, кылыч кесип колдорун чолойгону андан көп, шалк этме кезип кулагын молойгону андан көп, найза чукуп көздөрүн олойгону андан көп, найзалар сынып тыны жок, чокморлор калып сабы жок, кыздарга кулак салалы, көнөктөрү тешилип, тизелери кезилип, кан акпаган жери жок. Сапырылып кара жер, эмчектери эзилип, кара чачы жулунду, айласын таппай куруду. Зоот кыягын кийгиле, мактанып турган казакка ач бөрөдөй тийгиле деп ошондо Темиржан аскерлерине бакырды. Атына камчы чабылды, кабыландай камынып, тууну көздөй агылып, көк асаба кылкылдайт, жүрөктөрү зырпылдайт. Куралдарын жыйноого бир жоокерди алы жок. Анда эмесе жоокерлер күн батышка жылалы, каргыш тийген абылай баатыр деп сени ким айтат? Найза сайып өлтүрбөй, шылдың кылып үчөөнү башын кесип өлтүрдүң. Көзүңдө жатып өкүргүн, казак кыргыз бир тууган, бөлүшө турган эмнең бар? Аялда болсом өч алам, эки көзүң чукутам. Алдап туруп өлтүргөн абылай сенин бузугуң, жараткан өзү колдосун. Аялдап мени койбогун. Аялдан чыккан ак сүттү казак кыргыз бир соргон. Эркек аял болушуп 10 000 аскер дагы бар. Чабуул жасайм өзүңө. Абылай ханым угуп ал. Бир азыраак тынымда дартымды айтам угуп ал. Чабуулга чыгар кезимде матарларга сыйынгам. Олий атам колдосун. Абилеттим ата колдо деп мен дагы барып алдына сыйынып ыйлап отургам. Элим турат кыйналып, эл жерим үчүн мен чыктым. Жайылдын болом зайыбы, Темиржан аттуу мен болом. Чынары чынымда чырпык бар, чык абышка абылай, чабышка абылай. Баатыр өссө катын бар, кел чабышка абылай. Ушул жерден катуу кыргын башталып, арыктан 3 күн деп айтылат, бир жума деп айтат, арыктан кызыл суу аккан экен. Бул эмне деген кыргын болгон? Ушул ата бабалардын тилеги орундалып, ушул күн келип отурат. Анан ушундай заркыраган заманыбызда эгемендүүлүк күн алып атабыз. Ушул бактылуу жашап турган убактардагы ушундай кан төгүлдөр болбосо деп энелердин атынан тилеп кетебиз. Жайыл ата коомунун кайрылуусу бизге, кыргыз элибизге тынчтык берет. Ушул ата бабаларыбыздын бизге калтырган асыл мурастарын, жерин, байлыктарын сактап калар. Кийинки муундарга биз дагы төкпөй чачпай тарыхыбызды, жерибизди
ушул жакшы каада салтыбызды, жакшы турмушубузду биз кийинки муундарга өткөрүп берелик. Азыркы жаштардын дагы тилеги аткарылып, мынакей ушунча митинг болбосо бир жөн эле болуп калды. Бирок жаштардын биздин энелердин үмүтү абдан чоң. Биздин жакшы жаштарыбыз бар, өсүп келаткан, билимдүү, илимдүү, акылдуу, кичине сабырдуу болуп токтотуп, андан көрө кандай болуп жашайбыз деп жакшы аксакалдардын кебин угуп, апалардын кебин угуп кеңешип, баарыбыз бир ынтымакка келип, ушул кыргыз элибизди сактап калалык. Заманыбыз тынч болсун, жаштарыбыз аман болгула. Биз үмүттөнгөн Кыргыздын келечеги жаштардын колунда.